Кыргыздын бал улуктарына кирген дал ушул килем мындан жарым кылым мурда токулган. Тактап айтсак, дээрлик жарым кылым өтсө дагы сапаты дал ушул бойдон өзүңүздөр көргөндөй түркүн түстөгү өзгөчө чыгармачылык менен токулган. Жарым кылым дегенибизге негиз дал ушул килемге мындан так 52 жыл мурда эстелик 1970 деп жазылуу эстелик болуп жазылып калган. Бул элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Түштүк Кыргызстандын эли чыгармачылыгындагы эң сыймыктанаар өнөр. Элибизге таандык көркөм мурастардын ичинен килем токуп өткөн кылымдарда эле укмуштуудай тез өнүгүүгө арымдуу мүмкүнчүлүк алган. Өзүнө гана тийиштүү өзгөчөлүгү, кооздугу аркылуу көркөм мурастын мерчемдүүсү болуп саналат. Акбермет Мамасапаева Баткен районундагы Карабак айылындагы мектепте информатика сабагынан билим берет. Кесиби мугарим болгонуна карабастан килем токуганды кошумча өнөр кылып келет. Анын айтымында бала кезинен тарта килем токуганды үйрөнүп, азыркы күнгө чейин кайсы түрү болбосун эбин таап жумуштан сырткары кирешесин толуктап турат. Жылуу жумшак болот килем. Өзгөчөлүгү жакшы. Бул ата бабаларыбыздан калган килем. Муну улап кетишибиз керек деп ойлойм. Мунсуз кыздарды күйөөгө бербейт. Ушул килемди сөзсүз ар бир кыздын себиге кошобуз. Мен муну кичинемден бери эле согуп келе жатам. Мындайча айтканда, эс тарткандан бери эле килем согуп чоңойдум десем болот, окудум десем болот. Отпускага чыкканда келип согобуз. Бул килемдин өзү сезону жок, мындайча айтканда. Кайсы эле убакта бош убагыңда келип сого берсең болот. Жипар Пайзулаева 4 жылдан бери килемге буйртма алып, айылдагы аялдардын башын бириктирип, өздөрүнү жумуш орундары менен камсыз кылышкан. Азыркы токулуп жаткан килем жүл килем. Бир айга чукул убакытты талап кылган килемдер кой жүнүнөн жасалып сапаттуу бүткөрүлөт. Биз бул килемди уюштурганыбызга бир 4 жылдын жүзү болуп калды. Ушул эжелер менен токуп келе жатабыз. Бул килемдин азыркы ушул мода болуп жатат. Бул кара жорго деп аталат. Бул эжелер дагы 3-4 жылдан бери иштеп тажрыйбалуу болуп калды. Үй тиричилигибизге кичине киреше болобу деген максат менен ушул ишти уюштурдук. Колдо токулган килемдер бир кылымдан ашык убакыт сакталат. Анын өзгөчөлүгү табигый килемдер жумшак болуп, ден соолук үчүн пайдалуу. Бул килем мага чоң энем белек кылып берген себимде. Ошол белек болуп келгениге бир 20 жылдын жүзү болуп калды. Бул килемдин пайдалуулугу өтө чоң. Ден соолукка пайда. Анан ушул балдарыбызды ушунда чоңойтуп неме кылдым. Бул көп жылга чейин кылымдар бою. Бул эми сакташта да, адамдын сакташы да. Жакшы сактасаң көп жылга түтөт. Ошол. Президент Садыр Жапаров буга чейин улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул кадам жаңы технологиялар менен ааламдашуунун чеңгелине кирип, ошол эле учурда улуттук өзөктү жоготуп албаш үчүн адилеттүүлүккө жана акыйкаттуулукка негизделген нарктуу коомду куруу максатында жасалып жатканын белгилеген. Бактыгүл Мирадилова, Абдилламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.